Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Баарыңардын маанайыңар жакшыбы балдар? Баарыбыз күнгө карап жылмайып коебуз. Азаматсыңар. Баарыңардын маанайыңар көтөрүлдү го деп ойлойм. Азыр кыргыз тили сабагы китебибизди алып, 62 бетти ачып даяр болобуз. Бүгүнкү сабактын темасы уңгу сөздүн аяккы тыбышына карата мүчөнүн башкы тыбышынын өзгөрүшү. Сабагыбыздын максаты уңгу сөздүн аяккы тыбышына карата мүчөнүн башкы тыбышынын өзгөрүшү жөнүндө маалымат аласыңар. Сөздөрдү уңгу мүчөгө туура ажыратууга үйрөнөсүңөр. Таза, сулуу, туура жазууга тарбияланасыңар. Уңгу сөздүн аяккы үндү тыбышы менен аяктаса, мүчөнүн башындагы тыбыш өзгөрбөйт. Ал эми уңгунун аягы жумшак үнсүз менен аяктаса, мүчөнүн башкы тыбышы жумшак үнсүзгө өзгөрөт. Уңгунун аягы каткалаң үнсүз менен аяктаса, мүчөнүн башкы тыбышы каткалаң үнсүзгө өтүп өзгөрөт. Түшүнүктүү болдубу балдар? Мисал келтиребиз. Апалар, кыздар, каттар. Баарыбыз 62 беттеги биринчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Адамдар, акылдуулар, жалкоолор, жомоктор деген сөздөрдү жазабыз балдар. Уңгу мүчөгө ажыратабыз. Экинчи көнүгүү текстин экинчи абзацтын көчүргүлө. Андан кийин карыя деген сөздү жогорудагыдай жөндөгүлө жазып алабыз балдар. Азаматсыңар. Кийин кубаныч. Бул сөздү өз алдыңарча жөндөгүлө балдар. Азаматсыңар. Анда баарыбыз азыр эс алабыз. Жогу 5 минутка жасайбыз. Канат болуп кагылып, кыял учат жаңырып, кыймыл менен кеп курган кыргызыма жаңылып, дүйнө бийин билебиз, бирин калбай барың. Мына мен тек, мына мен тек, мына мен теби, мына мен тек, мына мен тек, мына мен тек, мына мен теби, мына мен тек. Азаматтар, жакшы эс алып алдыкпы? Анда 3-чү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Макалдарды жазабыз. Чиптин узуну жакшы, кептин кыскасы жакшы. Акылдуунун сөзү кыска, айта калса нуска. Макалдарды чечмелегиле балдар. 4-чү көнүгүү. Сүрөттү көрүп турасыңарбы балдар? Сүрөткө карап текст түзгүлө. Үйгө тапшырма. 5-чү көнүгүү. Саламатта болгула балдар. Мен силерден тапшырманы күтөм.